Жардыруу менен коштолгон ок атуу Керчтеги каргаша курмандыктары көбөйүүдө. Ал эми шектүү студенттин тег жайы аныкталды. 10 жыл мурдагы кыңыр иш Грузин бийлиги миллиардер Бадри Патаркашвилинин өлүмүнө мурдагы президенттин тиешеси болушу мүмкүн деп жатат. Басынтууга жана жардырууларга карабай, Ооганстанда шайлоого аттанган аялдар көбөйдү. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта алыс жакын өлкөлөрдөгү айрым жаңылыктарды айтып беребиз. Кызматыңызда мен Али Токтакунов. Анда баштадык. 17 октябрда Керч шаарындагы жардыруу жана ок атуу болгон болчу. Ушул маалда андан өлгөндөр 21-ге жеткени кабарланды. 70 киши жарадар, арасында оорлор да бар. Кылмыштан кийин өз жанын кыйган айтылган шектүүнүн тег жайы да билинди. Орус бийлиги бул окуяны теракт деп атаган жок. Чоо жайына Кубат Касымбеков токтолот. Шаршембедеги окуя Керч шаарынын тургундарын эс кылып койду. Алардын көбү кол салып болгон колледждин аймагына оюнчук, гүл чамбар алып келишип, шам жагышып, аза күтүп жатышат. 17 октябрда түш ой Керчтеги политехникалык колледждин имаратында болгон жарылуу жана ок атуудан каза тапкандардын көбүнүн тег жайы аныкталды. Алардын 15 студент, 5 колледждин кызматкерлери. Өмүрү кыйылган студенттердин арасында 18 чыга элек 6 өспүрүм бар. Жаракат алган 70 кишинин 10-унун абалы оор деп кабарланды. Күбөлөр үрөй учурган окуяны 14 жыл мурда Беслан шаарында 330дан ашуун адамдын өмүрүн алган терактка салыштырып жатышат. Мен чыгып кеткенден туура 5-10 мүнөт өткөндөн кийин бирөө кирип келип баарын жардырды. Залда жардыруу болуп, терезелердин баары талкаланды. Анан алар ары бери чуркап, жарылуучу баштыктарды ыргытып жатышты. Колундагы автоматы менен экинчи кабаттагы кабинеттерди ачып, кимди көрсө ошону өлтүрүп жатышты. Алардын баары биздикилер. Бул Беслан сыяктуу эле чыныгы террордук акт болду. Бирок Крымдагы бул окуя башында мен өзөргөндөй теракт эмес, киши өлтүрүү беренеси боюнча иликтенип жатат. Орусиянын тергөө комитети Керчте кыргын салган адамды 18 жаштагы колледждин 4-курсунун студенти Владислав Росликов деп атады. Ал кол салуудан кийин бир бөлмөгө кирип, өзүн өзү атып, өмүрүн кыйганы кабарланды. Тергөөчүлөр жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү шектүү кол салууну өзү жалгыз эле уюштурганын, жардыруучу заттарды жана курал жаракты өз алдынча эле сатып алганын билдирип жатышат. Азыр бул жырткычтын мындай кылмышка түрткөн себептерди аныктоо маанилүү болуп турат. Аны азырынча биле элекпиз. Ага бардыгы оң мүнөздөмө берип жатышат. Колледждин директору ал эч качан жалпы чогулушка түшүп көрбөгөн студент болгонун айтты. Тынч бала болгон, маселе жаратпаптыр. Ал өзүнүн жанын кыйды. Сөөгүн өзүм көрдүм. Убийца покончил с собой. Я видел его тело. Айрым күбөлөр Керчтеги кандуу кол салууну 2 адам уюштурганын, биринчиси мектептен тамактануучу жайында бомба жардырса, экинчиси ок атышы мүмкүндүгүн айтып жатышат. Бирок бийлик өкүлдөрү муну четке кагышып, бир гана шектүү бар экенин белгилешет. Украина менен Орусиядагы мектептерде мындай окуялар соңку мезгилдерге чейин сейрек көрүнүш катарысын алып келген. Бирок быйыл 15 январда Орусиянын Пермь шаарында 16 жаштагы 2 өспүрүм мектепке бычак менен кирип, мугалимге жана окуучуларга кол салган. Андан 15 адам жарадар болгон. 2017 жылдын сентябрь айында Москва облусуна караштуу Ивантеевка шаарындагы орто мектептердин биринде 9-класстын окуучусу ок чыгарып, 4 киши жарадар болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык. Грузин бийлиги Михаил Саакашвили үчүн жагымсыз дагы бир билдирүү жасады. Прокуратура 2007 жылы ишкер Бадри Патаркашвилини жок кылуу кутумунун артында ошо кездеги президент Михаил Саакашвили турушу мүмкүн деп жатат. Грузиянын башкы прокуратурасы буга шектүүлөрдүн үйлөрүнөн табылган аудиолор негиз берген деп билдирүүдө. Элиза Кененбаева кеңири токтолот. 17 октябрда Грузиянын башкы прокуратурасы тараткан маалыматка ылайык 2007 жылы өлкөнүн ошол кездеги президенти Михаил Саакашвилинин көрсөтмөсү менен конституциялык коопсуздук боюнча департаментте ишкер Бадри Патаркашвилини жок кылуу планы иштелип чыккан. Департаменттин жогорку даражадагы мурдагы 3 кызматкерине алардын бирөөсүнүн үйүн тинтүү маалында табылган аудио жазуулардын негизинде айып тагылды. Алар Патаркашвилинин көзүн тазалоо ыкмаларын талкуулашкан жана ошондой эле ишкердин үйүнүн эшигинин туткасына ууландыруу зат сүйкөп коюу мүмкүнчүлүгүн да карашкан. Аудиолор 2007 жылдын 4 февраль күндөрү жаздырылганын прокурор Кока Кацидадзе
айтты. Ал сүйлөшүүдө ГГ ишкерди өлтүрүү боюнча көрсөтмө Грузиянын президенти Михаил Саакашвилиден түшкөнүн айткан. Анткени Бадри Патаркасишвили алардын саясий каршылашы жана бийликтин душманы экени тууралуу да сөз болгон. Департаменттин мурдагы кызматкери ГГ же Георгий Гебуадзе мастер деген лакап ат менен таанымал болчу. Ал буга чейин атайын операциянын маалында 3 адамды өлтүргөнү үчүн абакка кесилген. 16 октябрда кармалган шектүүлөрдүн бири тагылган айыптарды четке кагып, аудио жасалмай экенин айтты. Бул акылга сыйгыз айыптоо. Бадри Патаркасишвилини өлтүрүүгө даярдык көрүү сыяктуу чуулуу иш үстүртөн эле иликтенип, эч далилдери жок эле коомго айтылып жаткандай. Айыптоолордун эч кандай логикасы жок. Борис Березовскийдин жакын досу ишкер Бадри Патаркасишвили ал кезде Грузияда жашап, Саакашвилинин кызматтан кетишин талап кылып жаткан оппозицияга колдоо көрсөтүп турган. 2007-жылдын ноябрь айында Бадри Патаркасишвили Лондонго чыгып кеткен. Ал эми 1 жылдан кийин өз үйүндө каза тапкан. Британ тергөөчүлөрүнүн версиясына ылайык, ишкер жүрөк оорусунан көз жумган. Бирок азырынча Саакашвилиге каршы кылмыш иши козголо элек. Грузияны дээрлик 9 жыл башкарып, кийин Украинанын Одесса облусун 1,5 жылдай жетектеген Михаил Саакашвили прокурорлордун билдирүүлөрүн четке кагып, муну бийликтеги Грузин кыялы партиясынын 28 октябрда өтө турган шайлоо алдында анын бириккен улуттук кыймылын дискредитациялоо аракети деп атады. Элиза Киненбаева, Азаттык. Оганстанда ишембиде улуттук ассамблеяга жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Үгүтөнөктөгү дамамат жардыруулар, кол салуулар менен коштолуп, көп адамдын өмүрү кыйылды. Анын ичинде 9 талапкер өлтүрүлдү. Жаракат алгандар, уурдалып кеткендер дагы бар. Мына ушундай коркунучтарга карабай, бул ирет эл кызматына жарасак деген аял талапкерлер көп. Талибандын зомбулугунан тышкары алар үчүн башка дагы тоскоолдуктар арбын. Карманбек Кулуев оогандык аял саясатчылар менен тааныштырат. Заргона Балох 8 баланын энеси. Эңгенжесин өспүрүм уулуна таштады да паранжасын кийип сыртка жөнөдү. Заргонанын сүрөтүн чаптаган үгүт унаалары кыйла элески. Арасында кымбат жол тандабастар көрүнбөйт. Кандагар вилаятынын бир бурчундагы үгүт жыйынына келген жалаң эркектердин жүзүндө ушул аял бизди башкарабы деген маани жазылып тургандай. Бирок 35-теги Заргонада оңой эмес. Кесиби экономист Улуттар уюмунун калктуу пункттар программасында иштеп, караламан элди далай кыдырган. Кандагардагы коом эскичил. Мурдатан саясатта аялдардын таасири өтө аз болгон. Бирок мен бүгүнкү күндө адамдар өзгөрүлүп, башкача ойлоно баштаганын көрүп турам. Бул адамдардын таламын талашуу үчүн болгон күчүмдү үрөйм. Анткени бүгүн мени менен тикеден тик турган адамдар алардын үнү болушумду, жакшылык алып келишимди каалашат. Улуттук ассамблеяга талапкерлердин дагы бири мурдагы теле алып баруучу Мариям Сама көбүрөөк аялдардын таламын талашсам дейт. Эгер жеңип чыксам, аялдар аралашкан соттук териштирүүлөргө көз сала турган атайын юридикалык комитет түзсөм деп турам. Оганстандагы аялдардын абалына карап көрсөңүз, чынында эле бизге өзгөчө көңүл буруу өтө зарылдыгын түшүнөсүз. Кыздарды өспүрүм кезинен турмушка узатуу, көп аял алуу, намысты коргоо үчүн аялдарды катаал жазалоо же өлтүрүү, кыздарды окутпай коюу өңдүү көрүнүштөр Оганстандагы өзөктүү көйгөйлөрдөн. Патриархалдык коомдо муну өзгөртүү кыйын. Ага карабастан парламентке жана жергиликтүү кеңештерге депутат болгусу келген аялдардын саны 417. Бул Оганстан үчүн рекорд, бирок депутаттык көбүнө буйрубайт го деген менен Конституцияда бир кепилдик бар. Ага ылайык өлкө парламентиндеги 250 мандаттын кеминде 68-и аялдарга тийиши керек. Карманбек Кулуев, Азаттык. Саясатчы айымдар тууралуу алдыда дагы бир кызык жаңылыгыбыз бар, эмесе ирети менен айтып берели. Түрк криминалдык эксперттери Сауд Аравиянын башкы консулунун үйүн жана башкы консулдуктун өзүн 18 октябрда дагы тинтип чыгышты. 3 күн мурда да алар башкы консулдукта 9 саат иликтөө жүргүзүшкөн. Азырынча жыйынтык тууралуу кенен маалымат жок. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган гана мурдараак консулдукта кандайдыр бир уузатты дагы издешкенин, бирок дуалдар сырдалып калганын билдирген. Атайын Вашингтондон келип, араб түрк бийлиги менен жолугуп, кайра мекенге жөнөгөн АКШнын мамкатчысы так жана кенен маалымат берген жок. Президент Трамп ал келери менен жолугуп, толук маалымат ала турган болууда. Трамп ошондой эле Хашоггини өлтүрүп жатканы жазылып калган делген аудио, видео материалдарды Түркиядан сурашканын дагы айтты.
Падышалык бийликти сындап жүргөн журналист Джамал Хашогги 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирген бойдон дайынсыз. Түрк атайын кызматтары ал мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн билдирип кирет. Саудия муну четке агат. Дагы бир журналист Виктория Маринованы зордуктоого жана өлтүрүүгө шектелген адамды 17 октябрда Германия Болгарияга өткөрүп берди. 20 жаштагы Северин Красимиров 9 октябрда Германиядагы туугандарыныкына качып барган жеринен кармалган. Полиция Маринова зордукталган, муунтулуп, анан башка урулган соккудан улам өлгөн деп билдирет. Журналист болгар бийлик адамдары аралашкан коррупциялык иштерди иликтеп жүргөндүктөн өлүмүнүн себеби дароо ишинен көрүшкөн. Бирок тергөөчүлөр буга байланышты көрбөй жатканын айтышууда. Ташкент Путинди тосууга даярданууда. Орус президенти 18 октябрдын кечинде 1000 чамалуу киши курамындагы делегация менен 2 күнгө Өзбекстанга келет. Эң негизги иштердин бири наркы $11 миллиард турган атом электр станциясынын курулушун баштоо салтанаты. АЭСти Росатом куруп, 2 энергоблоктун бирин 10 жылдан кийин ишке берүүнү пландоодо. Станция Өзбекстандын электр энергиясына муктаждыгынын 5тен 1 бөлүгүн камсыздаары күтүлөт. Айтмакчы, Путиндин Ташкент сапарынын алдында Москвада маркум Өзбек президенти Ислам Каримовдун айкели орнотулду. Эфиопиянын жаңы өкмөтү ишке киришти. Премьер-министр Аби Ахмед министрликтердин санын 20-га түшүрүп, жарымына аялдарды дайындады. Маанилүү делген соода, өнөр жай, коргоо тармагы, полиция менен атайын кызматты көзөмөлдөө үчүн жаңы түзүлгөн Тынчтык министрлигине дагы аялдар келди. Мурдагы өкмөттө 28 министрдин 5-өө гана аял затынан эле, 2 жылдык нааразылык акцияларынан кийин бийликке келген 42 жаштагы Аби Ахмед апрелден бери башкадагы чечкиндүү кадамдарга барды. Коңшу Эритрея менен 20 жылдык чатакты жөн көрүп, саясий негизде камалгандарды бошотту. Ошентип дүйнөнүн кайсы бир бурчу гендердик теңчиликке умтулуп, коррупциядан алыс деп аялдарды бийликке же болбосо башка жумуштарга көп тартып жатат. Ошол эле маалда башка бир жакта, мисалы Жапонияда жумушчулардын өздөрү таңкыс. Ошондуктан Токио заманбап жумушчуларды табуу максатында дүйнөлүк робот саммитин өткөрүүдө. Анын алкагындагы көргөзмөгө жергиликтүү жана дүйнөнүн булуң бурчунан келген 90 компания катышып жатат. Робототехниканын эң зор жана акыркы багыттарынын бири жумуш орундарын ээлегени. Азыр маселе мында. Учурдагы роботторду колдонуп аткан чектен чыгып, адамдарды таптакыр алмаштыра турган технологияны жаратуу. Азырынча көргөзмөдөгү роботтор чындап кызмат кылып берет деп айтыш өтө эрте. Бирок 10-20 жылдан кийин бул жерге алып келгендер кадимки эле дүкөндөрдө иштей баштайт деп айтсак жаңылбайбыз. Жапония роботторду тез арада ишке салбаса, экономикасына келечекте зыян тийген турат. Бул өлкө эли тез карып бараткандардын катарында өкмөт 50 жылдын ичинде ишке жарамдуулардын саны 30 миллион кишиге азаят деп болжолдогон. Ошол эле маалда дүйнөлүк экономикалык форум азмырда 2022 жылга карата азыркы иш орундарынын кеминде 75 миллиону жоголот деген иликтөөсүн жарыялады. Андан ары карай иштердин көбүн роботтор жана алгоритмдер аткара баштайт экен. Ошол эле учурда дүйнөдө 130 миллиондон ашуун жаңы жумуш орундары пайда болот, бирок ага заманбап кесипкөйлүк менен чеберчилик талап кылынат. Үлгүрүп айтып берген жаңылыктарыбыз мына ушулар. Мунун баарын Азаттык Чекит.org сайтына коюп, социалдык сайттарга дагы бөлүшөбүз. Facebook'тан, YouTube'тан, Instagram'дан бизди тапсаңыз болот. Комментарий жазып, лайк басып бөлүшүңүз. Кызматыңызда мен Али Токтакунов болдум. Эртең көрүшкөнчө.